Учурда Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүндө жаш жоокерлер үчүн өзгөчө күн. Аскердик милдетин өтөөгө жаңыдан киришкен 50дөн ашуун жоокер салтанаттуу түрдө ант берип жатышат. Бул жоокерлер жакынкы күндөрү толук даярдыктан өтүп, өлкөнүн коопсуздугун сактоого өз салымын кошо башташат. Азыр алар үчүн кызматтын алгачкы жооптуу этабы башталууда. Эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Жаш жоокерлердин катарында 20 жаштагы Даниэль Канатбеков да бар. Ал өз ыктыяры менен аскерге келип, мекенге кызмат кылуу ар бир жигиттин милдети жана максаты экенин айтат. Даниэль 1 айлык машыгууларды ийгиликтүү аяктап, бүгүн ата мекен алдында ант берди. Бул күн анын жашоосундагы эң чоң сыймык экенин белгилеп, кызматын жоопкерчилик менен аткарууга даяр экенин билдирди. Бүгүн ошентип бизге дагы эң чоң майрам болуп турат. Бул аскердик антка өмүрүбүздө бир берилчү, мекенибизге болгон сүйүүбүздү арнап турабыз десем болот. Мекенибизге болгон аскердик антыбызды берип, ошого даярданып, азыр кичине жүрөктө да болгон сүрдөөнүлөр болуп атат. Офицерлердин, сержанттардын бардыгын үйрөткөндөрдүн колуман келишинче мыкты деңгээлде аткарганга аракет кылам. Бардыгы жакшы болуп атат. Азыр мекенге болгон сүйүүбүз ойгонуп, кандайдыр бир жүрөктө патриоттук сезимдер ачылды десем болот. Аскердик уставтарда, талаптарда командирлер менен зардарлардын буйруктарын так аткарууга ант беребиз. Жоокерлер аскердик кызмат өтөө үчүн атайын талаптардын негизинде кабыл алынат. Бою 175 сантиметрден жогору, салмагы дене түзүлүшүнө шайкеш болушу керек. Дал ушундай шарттарга жооп берген 56 жоокер ар кайсы облустан тандалып алынган. Ушинтип Улуттук гвардия деп уккам. Ошол жака сен да барсаң болот. Сен да боюң жетет, салмагың да жакшы буйруса деп айткан болчу. Улуттук гвардияга элештиң дегенде өтө кубангамын. Улуттун жүзү буйруса президенттин жанына барып президентти көрөбүз, буйруса ошол жактарды кайтарабыз деген ой пикирлер көп болду. Алдыда жоокерлерди 11 айлык аскердик кызмат күтүп турат. Буга чейин алар 30 күн бою атайын окуу курсунан өтүп, саптык даярдык, ок атуу, курал менен иштөө, мамлекеттик укуктук тарбия, күжүрмөн жана тактикалык машыгуулар боюнча билим алышкан. Эми жаш жоокерлер Ата Бейит мемориалдык комплексинде жана мамлекеттик резиденцияларда кызмат өтөшөт. 56 жоокердин ичинен бир жоокер бар, жогорку билимдүү, юридикалык окуу жайын бүтүргөн. Калгандары орто билимдүү. Эртең саат 15:00 аскер бөлүккө келишет. Аскер бөлүккө келгенден кийин бөлүмчөлөрдүн даярдоосу башталат. Бөлүмчөлөрдүн даярдоосунан кийин зоттордун даярдоосу, роталардын жана ушундай иш-чаралар өтүлөт. Ар бир зоттордун, ротанын даярдыгында практикалык ок атуу менен машыгуулар өткөрүлөт. Жоокердик сапка кошулган уулдарын көргөн ата-энелердин кубанычында чек жок. Алар балдарын аскердик милдетин татыктуу өтөп, аман-эсен үйлөрүнө кайтып келишин тилешет. Эл үчүн кызмат кылсын, ата мекенди коргоп, аман-эсен кайтып келсин. Небереме келип, ошонун ант бергенин көрүп, сүйүнүп отурам. Аскердик кызматка чакырылган балдардын бардыгына ийгилик, умат, ата-энесинин пешенесине эсен аман кайтуусын тилейм. Жаш жоокерлердин кыска мөөнөттөгү даярдыгынын жыйынтыгы катары саптык машыгуу, курал жана куралсыз кол уруш ыкмалары көрсөтүлүп, салтанат майрамдык маанайда уланды. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.